Barыңыздарды имам қатары, ұстаз қатары, ошол ынтымакка биримдикке чакырам. Кээ бир мечиттин ичиндеги пикирлерибиз дал келбей калган болсо эч нерсе эмес. Анын көз карашын жактагандагы версия бар, сенин көз карашыңды жактагандагы версия бар. Сен эмес, сени көздө миллион марта кыйын болгон Абу Ханифа айтат, менин пикирим туура, ката болуп калуусу мүмкүн дейт. Анын пикири ката, яхтамилу сах. Бирок туура болуп калуусу мүмкүн дейт. Бүгүнчү 2 күн намаз окуган, башка интернеттен аны муну үйрөнүп алган. Ушуга даставерный хадисиң барбы, сенин айтканың туура эмес дейт. Имам Абу Ханифа дүнүйө андайды жарата элек, ал имам Абу Ханифа өткөндөн бери андай туула элек. Ошол киши айтат, менин айтып атканым туура, бирок ката болуп калуусу мүмкүн дейт. Сеники ката, бирок туура болуп калышы мүмкүн бир тууганым деп сыйлайт. Тилекке каршы бүгүн болор болбосо 2 сөз жаттап алган, башка кылган, орусчадан намаз үйрөнгөндөр болгондо дагы жанагы үлкөн аалымдарды ушу капырдан эле сал берирээк көрөт да. Биздин душман, урматтуу мусулман бир тууганым, динсиздер, ыймансыздар, өзүбүзгө окшоп, Талтайы оксайм, кыйкырып оксайм, бирок келип катарыбызда тургандар, ким кыблабызды карап аткан болсо, ла илаха иллаллах деп аткан болсо, биз окуп аткан имамга Аллаху акбар деп сада кылып аткан болсо, бир тууганыбыз бөлүнүп жарылган арам. Өлө турган кыска өмүрдө тилекке каршы мына ушинтип урушуп талашканыбыз өзгөчө. Мусулманмын деген, бир тууганмын деген, ибадатка келген, Кудайым бир, пайгамбарым бир, кыблам бир деген, калимам бир деген инсандар бүгүн жамаат болуп, али бир ол устазды жакса, бири бул устазды жактап, бири эшмәтчи, бири ташмәтчи. Келгиле бардыгыбыз эле Мухаммадчы болбойлубу? Пайгамбардын желегинин астына чогулбайлыбы? Одамыланы, будамыланы ээрчибестен. Баары туура жолдогу акыйкат, чындык. Аллах Таала айтат: "О Мухаммад, бул адамдар келип бейиштин кайсы эшигин такылдатпасын. Кайсы эшигин келип такылдатпасын, буларга бейиш эшиги ачылбайт. Сенин жолуңдан, сенин сүннөтүңдү кармарып, сенин диниң менен келмейинче" дейт. Тилекке каршы бүгүн 2 күн сабак үйрөткөн агайын сөзүн сөздөп, канчалаган өзүнөн башкаларды, мечит толо адамдарды, ушу ыймансыз дегиси келген дагы кээ бир туугандарыбыз бар. Кудай Таала инсаф берсин. Келиңиздер, мечиттегилер ынтымак бололу, биримдик бололу. Кудай Таала бөлүнүп жарылуудан сактасын.